Эми гусулду эмне нерселер милдеттүү кылат? Качан бизге гусул вачип болот? Южибуху гайбубатул хашафа. Эми илим бул таксырлары бир көп анча-мынча нерселерди айтканга туура келет, а? Бизде уста кесер дейбиз. Адам эркектин мүчөсүндө уста кесер деп коебуз. Ошол жер эле аялдын жыныстык мүчөсүнө кирип көрүнбөй эле калса, мынча эле кирсе, баш эле болду эмне? Гусул вачип болот, милдет. Эма фи кубулин ау дубурин. Эма аялдын артка авретине болсун, алдыңкы авретине болсун, бирдей. Бул деген нерсе артка авретке да ушундай жакындык кылса деген болот деген маселе эмес. Бир айбан ушундай кылса, ага эмне дейбиз? Гусул вачип болду дейбиз. Негизи аны кылбаш керек, а? Арам. Алал фаили вал маф'улу бихи. Кылган адамга да гусул вачип болот, кылдырганга да, эркекке да, аялга да вачип болот деген маселе. Эми бул жерде Айша энебиз радиаллаху анхадан келген хадисте иза жавазал хитанул хитана ваджабал гусул. Эгерде аялдындагы багы аларда да араптарда, мына аларда дагы сүннөткө отургузат экен аялдар. Эркектер да отуруп, биз эркектер отурган, аялдар отурулбайт, да? Арабтарда ошондой экен. Эми ошол эки хитанан жана уста кесерлер бириккен болсо, ваджабал гусул. Аны гусул не милдеттүү болду дейт. Муну имам Тирмизи рахматуллахи алейхи өзүнүн Жамия китебинде чыгарып, муну хасанун сахихун. Бул хадис мына эң жогорку даражадагы сахих деп баяндады. Эми бир мисал. Сахих Бухариде ушундай хадис келет. Ал хадисте эгер бир адам аялы менен жакындык кылса, уруктук түшпөсө, эми баштаганда эле бир иш чыгып кете турган болуп калса, эмне дейт? Мүчөсүнүн жуусунда дарат алып намазын окуй берсин дейт. Сахих хадис Бухариде. Дагы бир хадис бар, ал-мау минал-ма деген. Качан уруктук түшсө, анан кийин суу куюп жууну милдеттүү болот дейт. Уруктук түшпөй жөн эле кире турган болсо, гусул важип болбойт дейт. Эми фиг окубастан хадисти Бухариден алып окуйм десе, анан ошол жерде сен пиштиң да. Бухариде хадиске амал кылышыбыз керек. Бухари сахих хадис деп атпайбы? Амал кылышабыз. Файдул Бари деген бир жакшы китеп бар. Сахих Бухариге жазылган Ханафи шарх. Ошол Файдул Бариде келет, Ибн Умар радиаллаху анху ал-мау минал-ма. Судан суу важип болот. Башкача айтканда, уруктук түшкөн болсо жакындык кылып, андан кийин гусул важип болот деген хадиске амал кылбагыла деп буйрук чыгарган экен. Сахих болсо да амал кылбагыла. Бул не өкүмү кеткен хадис. Өкүмү кеткен хадис. Ал Сахих Бухариде болсун, Муслимде болсун. Же болсо укмуш сонун сахих болсун. Бухари, Муслимдеги сахихтерден да күчтүү. Амал кылынбайт. Умар радиаллаху анху өкүм чыгарган экен, Файдул Бариде ушинтип келет. Шунун ким ушу хадиске амал кылына турган болсо, мен азаптайм деген экен. Себеби адамдардын арасында ушу амал кылыш керек деген сөздөр чыкканда ушундай өкүм чыгарган экен. Эгерде Умар ибн Хаттаб азыр болгондо, көптөгөн ошол Бухаридеги хадиске амал кылып аткандарды да эмне кылмак? Пачаган чыгармак. Айнанай мусулман бир туугандар, хадистен түз алып амал кылуу бир өлүмгө алып барат. Адашасың. Чоң мухаддисиндерден бир алым бар, азыр аты эсимде тур. Хадис адамдарды өлтүрө турган нерсе иллал фуқаха дейт. Бул өлүмдөн хадиске түз амал кылуу. Фуқаха, фақихтер гана аман калат. Түз эле хадистен амал кыла турган болсоң, көрчүнү көрөсүң дейт. Себеби хадисте ар кандай хадистер бар. Топтолуп калган. Исламдын башындагы хадистер бар, мутлак, мукайят, айтып эле келебиз. Муну ошол мына мыякта Айша энебиздин хадиси жанагы уруктук чыкпаса мүчөнү жууп эле дарат алып эл деген хадистин өкүмүн кетирген. Бухаридин өзүнөн амал кылам десең, тиги амал кылышың керек болот. Алар андай эмес.
Алар өзлөрүнүн устаздары бар. Ошолордун айткандарын угат. А мен Бухари, Муслимден алам деп. Кечир мени, ала албайсың. Сага нар жакта диктовать этип аткан бирөө бар. Ошондон аласың. Эми ошонун сөзүн алгандан көрө Абу Ханифанын сөзүн албайсың. Алай tutmayın, men Abu Hanifa'nı erçiveymin, men Kur'an sünnetten tüz alam dedi. Keçirsen albaysın Kur'an sünnetten. Kur'an sünnetten tüz alsan, bunu hadisке amal kılışın milletli olur. Çoğan ustazları da bunu okup kalgan da hükümü ketken deginci. Ana keyin çoğanda destesen bu amal kılbayız da bilip kaçkan. Demek sen Kur'an sünnetten tüz dalil albaysın. Sen biröөнүн угасын оняктагы өзүң окшогон эле чаламолдон. Насап кармаган. Эгерде Умар ибн Хаттаб азыр ушул мезгилде боло турган болсо, эмне кылат эле? Сабайтыр. Wa inzalul mani ala wajhi dafqi wa shahwa. Birinchisi эмне болду? Эмне усул важип болду? Биринчиси гайбубатул хашафа дедига. Артка аврат болсо, алдыңкы аврат болсо, эмне усулду милдеттүү кылат деди. Андан кийинки усулду милдеттүү кыла турган нерсе inzalul mani. Maninin түшүүсү ala wajhi dafqi atırılıp çıkan avalda ve şehvati jana düylügüp. Bul farizden başkadan kamtıyıp. Misal üçün düşürüp köptürüp çıktı. Jol bolsa ataylap bir nerse kılıp çıkardı. Oşonda amal kılınat. Alemi ayal meni jakыныk kılganda girgendere boldu. Ne oldu? Milletli oldu. Demek andan keyinki usuldu milletli kıla turgan nese inzalul mani. Mani деген нерсе уруктук. Бизде эки нерсе бар. Мани, ал-мази, ал-вади деген бар. Мани бул уруктук. Мази бул жөн эле чыккан ак суюктук болот дейт. Аялдар менен өшүп жытташканда чыга турган нерсе. Андан кийин кээбирки дарат зара кылгандан кийин чыга турган дейт. Алар эмне? Эко даратты бузса, бирөө гусулду милдеттүү кылат. Бул жерде инзалул мани деп уруктук жөнүндө айтылып атат. Бир көөгө чыга турган болсо, даратты бузат. Эми эмне себептен атырылып чыккан болсун, жана шахват менен, кызыгуу жана дөйлүгүү менен чыккан болсо. Андай болбой чыга турган болсо, гусул милдеттүү болбойт. Мисалы үчүн бир эркекти келип туруп, бир жерде азаптап, аркасына катуу урса, маниси чыкты. Атырылып чыкты да, бирок шахваты жок чыга турган болсо, эмне болот? Эчтеке болбойт. Бирөө штанга көтөрдү. Уруктугу чыгып кетти. Эчтеке болбой эле жана. Не болот? Дарат. Дарат. Ар бир эки жолдон чыккан нерсе дарат сындырат дедик беле. Демек, ал даратты гана милдеттүү кылат. Сөзсүз түрдө атырылып, ана шахват менен чыккан мезгилде гана эмне болот? Гусул кылуу милдеттүү болот. Андан кийинки гусулду милдеттүү кыла турган нерсе инқита'л хайд ва нифас. Бир аял ошол Аллах Таала жазган айзы токтогон мезгилде, же болсо төрөттөн кийинки келген кан токтогон мезгилде аларга гусул алуу милдеттүү болот. Себеби гусул алып туруп дароо намазын башташы керек. Орозо болсо, орозосун башташ керек болот. Андан кийинки гусулду важип кыла турган нерсе ва ман истайқаза. Бир адам уйкудан турган болсо, фаважада фи сиябихи маниян. Кийиминде маниди таптыр. Ау мазиян. Же болсо мазиди таптыр. Фалейхил гусл. Ал адамга эмне? Гусул кылуу милдеттүү болду. Бир адам уктап турса, уруктукту ачыктан ачык көрүп тур, эстей албайт. Не болот? Милдеттүү түрдө гусул болот. Ау мазиян. Же болсо мази көрүп тур. Уруктук эмес, бир аз уруктук ак жанагындай кою боло турган болсо, мази бир аз тунугураак болот. Фалейхил гусл. Эмне себептен экөөнө тең десе, себеби маниде сөз жок. Ал аны мази эмне болду десе, мүмкүн ал уктап жатканда бир аз дененин табуу менен бир аз неме болуп кеткен болушу мүмкүн, суюлупчу. Аны билбей калабыз, ошон үчүн мазиге этияттан эмне кыла бериш керек? Гусул кылыш милдеттүү болот экен.